Туура тамактануу чын ден соолуктун, жаштыктын ачкычы. Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү теле көрүүчүлөр, сиздер менен мен Бегимай Алтыбаева, ЛТР телеканалында туура тамактаналы теледолбоорунун кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү биздин темабыз эң мыкты десерт бул жер жемиштер. Бир дагы күнүңүз жер жемишсиз өтпөсүн. Сиздер күнүмкү рационуңузда күнүгө мисалы үчүн шекер колдоносуздарбы? Таттууларды канчалык көп жейсиздер деген суроо менен сиздерге кайрылалы. Келиңиз. Биздин үй бүлөдө шекер көп деле колдонулбайт. Биз көбүнчө балды колдоно алабыз. Ошондуктан биз балга өтүп кеткенбиз. Рахмат. Келиңиз сиз. Мен таттууга негизи көп деле жакын эмеспин. Мындай көп деле жейм, жейм, бирок кез-кезде жейм. Рахмат. Сиз? Мен күнүмдүк тамактануумда кантты, кумшекерди аябай көп колдоном. Ал эми ошол шекердин сиздин ден соолугуңузга тийгизген зыянын, келдирген кесепеттерин билесизби? Бул күч кубат берет да, настроенияны көтөрөт. Маанайыңызды дагы шекерге байланыштуу. Чоң рахмат. Нурзат айым, биздин бүгүнкү катышуучулар жаштардын айтуусунда дагы сөзсүз түрдө шекер биздин күнүмдүк рационубузда орду бар. Күнүгө сөзсүз түрдө шекер, таттууларды аябай көп жеп турабыз. Мисалы үчүн бул жактагы биздин бүгүнкү катышуучунун айтуусунда кээде маанайыбызга деле таасирин тийгизип турат. Бирок баарыбыз деле билебиз, шекердин биздин ден соолугубузга тийгизген зыянын дейбизби? Деги эле шекер жана таттуулар тууралуу айтып өтсөңүз. Эми шекер, таттуулар боюнча айта кетсем, азыктануу пирамидасынын талаптарына эгерде таяна турган болсок, ошол таттуу, шекер, азыктары абдан бир аз пайызды гана ээлеши бул абзел. Бул эң туура. Колдон келишинче азайтуу керек. Андай жөнөкөй таттууларды анын ордуна андан башка дагы азыктарды колдонсо болот. Эгерде биздин тамактануубузда ошол таттууларды, шекер болобу, абдан көбүрөөк колдоно турган болсок, анда адамдын ден соолугуна зыян алып келиши мүмкүн. Ошол адамдардын, жаш балдардын өзгөчө жашына жараша салмагынын көп болуп кетишине алып келиши мүмкүн, салмак көбөйүп кетишине алып келет. Ошол эле мезгилде бул ар кандай өнөкөт оорулары бар адамдар бар да, мисалы үчүн сахарный диабет болобу, же жүрөгү ооруйбу, ушундай өнөкөт оорусу бар адамдардын дагы оорусун мындай өнүктүрүп ийгенге бул өзүнүн бир көмөгүн көрсөтүп коет да, жөнөкөй углеводдор, жөнөкөй сахарлар. Колдон келсе, дагы бир жолу кайталап коеюн, муну азайтуу керек, азайтуу абзел. Демек, азайтышыбыз керек. Анын ордуна биз, демек, жер жемиштерге өтүшүбүз керек. Жер жемиштерди шекердин ордуна, таттуулардын ордуна колдоно алабыз деп атабыз, ошондой? Ооба, туура айтасыз, Бегимай. Эгерде эми биздин өзүбүздүн колубузда турган, үйдө турган, же болбосо өзүбүздүн бакчабызда болгон эле жер жемиштерди колдонгон абдан туура. Ошол эле алманы болобу, жүзүмдү, өрүктү, ал дагы таттуу. Ошону колдонуп, биз ошо таттууга болгон биздин организмдин талаптарына биз эметсек болот да, камсыздасак болот. Рахмат, Нурзат айым. Ал эми жаштардан келиңиз, сурап көрөлү. Сиздер жер жемиштерди канчалык көп колдоносуздар? Жер жемиштерди жеп турасыздарбы? Жеткиликтүүбү, мисалы үчүн сиздерге жер жемиштер? Мен өзүмдү айтсам, мен жер жемиштерди аябай жакшы көрөм. Жана күн сайын жер жемиштерди жеп турганга аракеттенем да. Кыш убакытта мисалы жер жемиштери көбүнчө жетишпейт да. Анан кийин мындай убактарда мындай жер жемиштерди кургатып сактап койсок болот да. Мисалы компот кылып ичип, же мындай өздөрүн кургатып жесек дагы мындай пайдалуу болот деп. Ошондой үй бүлөңүздөрдө сиздер сөзсүз түрдө кыш айына дагы жер жемиштерди камдайсыздар, э? Ооба, туура. Рахмат. Биздин үй бүлөдө бул жер жемиштерди көп эле колдонобуз. Себеби биз ошо көлдө жашаганыбызга байланыштуу бизде өрүк көп өсөт. Ошол жай мезгилинде көбүнчө өрүктөрдү мындай аябай бышкандарын как кылабыз. Как кылыш үчүн өрүктөн чака менен терип үзсөк, анда бул өрүк ошол как болгондо бул даамы жок болуп калат да, ачуу болуп. Эгерде ошол канчалык мындай бышып жерге түшкөн мезгилде бул как жайшак, ошондо бул абдан даамдуу болот жана бул ден соолукка дагы абдан пайдалуу. Андан тышкары бул как эле жайбастан ошол эме кышка даярдык кылып бул компот дагы жабабыз, жана бул персик дагы өсөт бизде. Персиктен дагы ар кандай компот даярдыктарды көрөсүздөр. Чоң рахмат. Мен Айдарбекке кошулам. Биздин үй бүлөдө дагы мындай айтканда жайында заготовка кылабыз. Компотторду жасайбыз, вареньяларды. Биздин үй бүлөдө
мамам көбүнчө бизге фреш смузи коктейлдер жасап берет. Анткени Сок даярдап берет, жер жемиштер каждый год өсүп бербейт, ар убакта боло бербейт. Ошон үчүн сактап колдонобуз биз дагы. Чоң рахмат. Нурзат айым, аябай жоопторго кутулубузга толду окшойт. Демек азыр жер жемиштерди колдонууга аракет жасай баштадык. Ал эми дал ошондой эле жер жемиштерди күнүмдүк рациондо сөзсүз түрдө колдонушубуз керек деп жатабыз. Бирок кээ бирки мезгилдерде, кээ бирки айларда ооба балким бизге жеткиликтүү болбой калышы мүмкүн. Ошону кантип, мисалы үчүн, ар бир айга жеткиришибиз керек? Кантип күнүмдүк рационубузга десерттердин, таттуулардын ордуна жер жемишти киргизе алабыз? Ошол ыкмалар үстүнө балким кенен айтып өтөсүз. Биздин бүгүн бардыгыңыздар тең аябай жакшы, туура кеңештерди айттыңыздар, өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарды айттыңыздар. Мунун бардыгы тең туура, жакшы. Силер өзүңөр айткандай, сиз айтып жаткандай, биздин күнүмдүк рационубузда ар күнү ушу жер жемиштерди биз жешибиз керек. Биздин стөлүбүздүн үстүндө ушу жер жемиштер болуп туруш керек. Сиздер жакшылап айттыңыздар ал жөнүндө. Биздин Кыргызстанда жаз деген бар, кыш деген бар. Демек, кыш мезгилинде да, жаз мезгилинде дагы биздин ушундай стөлүбүздүн үстүндө бардык жер жемиштер болуш үчүн биз аны сакташыбыз керек. Буларды сактоонун аябай көп түрлөрү бар. Ушундай эле, мындай эле түрүндө жертөлөлөргө сактасак болот. Туура кылып, туура шартты түзүп, жерге тийгизбей, муздак жерге сактасак, муну дагы 5-6 ай, керек болсо майга чейин да сактасак болот. Ошондой эле, мына сиздер өзүңүздөр могу жерде көрүп тургандай, бул эми эң жөнөкөй десем, же болбосо эң бир арзан бир жолдорунун бири бул жер жемиштерди кургатып сактоо. Кургатып күнгө кургатып сактап, анан кыш мезгилинде булардан компот жасап, же болбосо жөн эле баягы десерт, конфеттэй кылып, таттуудай кылып, ошол кургатылган азыктарды абдан жакшылап жууп, агып жаткан сууга таптаза кылып, жөнөкөй сөз менен айтканда жылтыратып, таптаза жууп, жердин ардына, колдун ардына керек болсо, буларды 1-2 мүнөт кайнап аткан сууга да кайнатып ийип, анан суудан чыгарып, мондай кылып тарелкага салып койсо, бир аздан кийин бул жумшак дагы, таза да болуп калат. Анан балдар ар бери ойноп жүрүп, же чоңдор деле мындан бирден алып, ошо таттуунун ордуна колдонот. Ошондо күнүгө бар болгон болот да. Анан мен дагы бир нерсени баса белгилегим келип жатат. Көп учурда биз ойлойбуз да, кургатып койдук, бул бүттү, сакталат деп. Эми кургатылган азыктар булар нымды аябай жакшы көрөт. Кургатылган жер жемиш болобу, азыктар болобу, сакталган жер, бул жер кургак болуш керек. Кургак, ошондой эле таптаза, санитардык, гигиеналык жактан таза болсо, ошондо булар курттабайт, көгөрбөй жашынакай сакталат. Демек, Нурзат айым, биз жемиштерди жөн гана кургатып, анан каптарга салып туруп эле коюп койгонубуз туура эмес экен да. Кургатууга дагы, сактоого дагы көңүл бурушубуз керек экен. Андан кийин колдонуу алдындагы дагы эрежелерге көңүл бурушубуз керек экен да. Ооба, туура айтасыз. Эми жана кургатуу боюнча дагы бир кошумчалай кетсем, мисалга буларга чаң түшпөй, ар кандай курт кумурскалар менен булганбай сакталыш үчүн көпчүлүк учурларда булардын чекесин тозот. Сетка менен болобу, же марли мененби, мындай тозуп, кургата турган болсо күндүн нуруна, анда чаң дагы түшпөйт, кум да түшпөйт, курт кумурска менен да булганбай, кургатылган азыктар таза кургатылат. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Ал эми ошондой эле мына биздин столдун үстүндө турган компоттор тууралуу жана катышуучуларыбыз дагы айтып өттү. Кыш айында компотторду, сокторду даярдаганга аракет кылышат экен, кыш айларында ичкенге. Аларга да бир аз токтолуп өтсөңүз. Ооба, туура, аябай жакшы айттыңар. Муну биздин колубузда болгондон кийин, Кыргызстанда абдан кургатылган азыктар көп болгондон кийин, эгерде биздин адамдарыбыз, биздин эл ушул кургатылган азыктан компот, шире жасап ичсе, бул эң туура. Ден соолукка дагы пайдалуу, ден соолукка керектүү көп, ошол жердеги эле минерал болобу, пайдалуу органикалык бирикмелер биздин организмге келет, түшөт дегендей да. Эми алардан компот жасап, анан мисалы үчүн мондай алып компот жасап, суусундукты, анан таттуу кылып, кээ бир шекер кошот. Бирок бул учурда шекерин аз кошсоң болот. Мисалга, өрүктүн, көп эле кайналынын, биздин Кыргызстанда өскөн ошолордун түрлөрүндө өзү эле таттуу, өзү эле шекери көп. Демек, ушуларды мындай ар кандай кылып ийсе, мисалы үчүн алманы да кошуп, ошол аралашма кылып туруп, анан компот эгерде даярдай турган болсок, анда бул дагы
абдан пайдалуу. Анан шекерин колдон келишинче азайтып, мүмкүн шекери жок деле жасасаңар, бул дагы бир өнөкөткө айланат да, адатка айланат. Шекери жок эле ушулардан компот шире ичкен, бул дагы адатка айланса, бул туура, эң жакшы. Ал эми ошол эле джем мисалы үчүн, же кыям деп коебуз, пастила сыяктуу нерселерге кантип кандай кеңештериңизди берип өтөсүздөр телекөрүшкө? Мына бүгүн биздин коноктордун арасында балдар айтпады, биз каак жасайбыз, жайма каак деп коет, пастила жасайбыз деп. Жайма каакты бул аябай жакшы азыктардын бири да, анан эң кызыктуу. Эгерде аны татынакай кылып жасап, анан мындай тоголоктоп туруп, анан кесип койсоң, ошо таттуу, конфеттерге окшоп, жегенге да кызыктуу да. Десерт катары колдонсок болот экен, меймандарга да. Десерт катары, мейманга, бирөөгө белек катары, конокко барганда ошону алып барсак дагы туура болот. Эми ал пастиланы же болбосо жайма каак деп жүрүшөт, ошону кантип жасайт? Аны жасаарда сөзсүз түрдө баягы аябай жакшы бышкан, мисалга өрүктү же алманы болсо терип алып, аналарды абдан жууп, агып аткан сууга таптаза кылып жууп туруп, анан бир аз аны ысытса жакшы. Ысытканда ал жумшайт. Андан кийин блендер менен болобу, же эт турагычтан болобу, ошону өткөрүсөк пюре болуп калат. Андан кийин аны бир түз мындай жерге жайып, кандайдыр бир түз мындай поверхность тактайчаны колдонуп, анан сөзсүз түрдө жерден өйдөрөөк мындай өйдө жерге кургатса, мындай калыңдыгын 5-7 мм кылып кургатса, 2-3 күнүн ичинде эле кургап калат. Анан кургагандан кийин аны тоголоктоп туруп, анан сактап туруп, кийин болсо аны ар кандай формада кесип, мындай кызыктуураак болуп колдонсо, бул дагы жакшы, кызыктуу да. Эң сонун. Ал эми ошондо жакында эле угуп калдык, мисалы үчүн сиз дагы айтып өттүңүз, чипсы деп, мисалы үчүн жер жемиштерден чипсы даярдай башташтыр. Ооба, чипсы десе көпчүлүк кишилер кичине кооптонгон учурлар туура келет. Себеп дегенде чипсы десе биз картошкадан жасаган чипсын ойлойбуз. Себеп дегенде картошканы болсо майга куруу ийет да, кытыраак болуш үчүн. Мисалы үчүн мына могу жерден биз алманы көрүп атпайлык? Мына алманы аябай жакшынакай кылып жууп, анан буларды мындай жука кесип, анан 40 градус же күндө деле кургатканда, булар биринчи кургаганда, нымын кетиргенде бул кытырап кургайт да, кытырап аябай кызыктуу чипсы болот. Буга шекер кошпой да койсо болот, өзүн эле. Бирок баягы айтпадымбы, кургатылган азыктар булар нымды аябай жакшы көрөт да. Ошон үчүн нымды өзүнө соруп албаш үчүн мындай айнек идиштерди бир чоңураак же кандай ар кандай өзүнүн көлөмүнө жараша аны жакшылап жууп, аны стерилизовать этип, мындай крышкасы менен, анан ошол кургатылган жанагы чипсларыбызды мына ушундай айнек идиштерине алып туруп сактап койсок, ал кытыраган бойдон турат. Анан аябай кызыктуу да. Мисалы үчүн биз муну ачып туруп, анан балдарга, чоңдорго, өзгөчө балакайларды демек ушинтип чипсы жасап, чипсы берсең, ал жесе абдан кызыктуу. Анан эми мындай менин оюмча, аны ушундай кытырап турган мындай абалын сактаган, бул дагы кызыктуу, бир кызык жаратат да, өзүнчө бир. Адат катары көндүрүш үчүн ошол эле балакайлар балдарга өтө жакшы ыкма экен. Ал эми ошол эле жемиштерди кантип биз тоңдура алабыз? Тоңдуруп кышкыга сактап, ошентип аракет кылышат көп учурда. Ошондо кайсыл учурларга көңүл буруш керек сөзсүз түрдө? Аябай сонун ыкманын бирин айтып атасыз. Ошо консервалоонун, консервалоо деген бул сактоо деген сөз. Ошо сактоонун баягы кургатууну айтпадымбы? Кургатуу эң жөнөкөй, анан арзан деп. Ошондой эле тоңдургандагы бул эң жөнөкөйлөрдүн катарына кирет, бирок мунун да талаптары бар. Мисалга, биздин кожойкелер көп учурда малинаны болобу, же дагы бир башка жер жемиштерди эт турагычтан өткөрүп, же блендер менен майдалап туруп, анан шекер кошуп, аны мындай кайнатпай сактагысы келет да, себеби өңүн сактагысы келет, жытын, даамын сактагысы келет. Себеби ысытканда ал кичине мындай даамы, өңү бир аз өзгөрүүгө дуушар болот да. Анан жөн эле муздак жерге коюп коет. Бирок муздак жерге коюп сактаган, жанагындай пастеризациясы жок сактаган бул өзү туура эмес. Себеп дегенде бир канча убакыт өткөндөн кийин, бир аз эле даже убакыт өткөндөн кийин ошол биздин азыктар бузулат. Аякта микроорганизмдер өөрчүп, тамакты бузат. Ошону бузбас үчүн эгерде биз өңүн сактагыбыз келсе, жытын, даамын сактагыбыз келсе, анда аны майдалап, шекер кошуп, керек болсо шекерин азайтып, шекер кошпой да сактаса болот. Бирок аны биз тоңдургучка сактайбыз. Тоңдургучтун температурасы, муну эми ар бир адам мындай аябай кожойке болобу, же кожоюн болобу, же угарман болобу, мындай аябай жакшылап эстеп калганга аракет кылса, -18 градус болуш керек. Сөзсүз түрдө. Андан көп боло турган болсо, демек сактоо учурунда кандайдыр бир кедергесин тийгизет. Сөзсүз түрдө. Бул өзү ушундай технологиядагы талап. Ошол -18 менен сакташ керек.
Анан аны сактап атканда дагы эритип, анан кайра тоңдурган бул да туура эмес. Анда баягы микроорганизмдер кайра өрчүп тамак ашты бузуп коет. Эгерде ошондой тоңдургуч жок болсо, шарт болбой атса, анда мондай джем жасайсызбы же желе жасайсызбы, анда муну кайнатыш керек. Пастеризация кылыш керек да. Эгерде биз аны пастеризация кылбасак, мисалы үчүн сыртынан кайнатса болот. Же болбосо джемдин өзүн кайнатып, бир активдүү 10 мүнөт кайнатып, 10 мүнөт, көбүнчөсү 10 мүнөт кайнатат да, анан аябай стерилизацияланган, стерилденген айнек идишке, мондай крышкасы стерилизацияланганга ысык түрүндө, горячий розлив деп айтып коебуз биз технологдор. Анан ошо ысык бойдон куюп, анан муну аябай стерилдүү мондай жаап, анан сактаса, анда сакталат. Түшүнүктүү. Эң сонун чоң рахмат Нурзат айым. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дал ушул биздин бүгүнкү коногубуз адисиз, инженер-технологдун кеңештерин сиздин кулагыңызга күмүш сырга дейли, сөз түрдө десерттерди, таттууларды, шекерлерди азайтып, жер жемиштерге өтөлү. Жер жемиштер эң мыкты десерт. Бардык эле балдар чипсыны жакшы көрөт, дагы башка бир бат жей турган тамактарды жакшы көрөт. Биз болсо бүгүн ошол бир пайдалуу болсун балдардын ден соолугуна деп, үйдөгү кандай жемиштер бар, алма болобу, банан болобу, колдон келсе алманын ар кандай түрүнөн, кызылынан, сарысынан, көгүнөн кылып, чипсы жасаган боюнча айталы деп жатабыз. Мисалы үчүн Гүлжамал эгер азыр жардам берсе, бул чипсыны мисалы үчүн алмадан да жасасак болот. Жөнөкөй эле алманы кесип, ичке кылып, тазалап, биринчиден тазалап жууп алышат. Анан өзүңүздөргө жаккыдай кылып, татынакай кылып кесип алып, андан кийин мынакей табакка эрте даярдап алганбыз, шекерден биз сироп жасап алганбыз. Ошол ширеге салып туруп эле, анан үйдө баягы нан бышырган эле печка бар да, ошол нан бышырган печкага салып, биз аны кургатабыз. Кургатсак, татынакай кытыраган эмелер болот да, чипсылар болуп калат. Бул ден соолукка пайдалуу. Ар кандай кошулмалар баягы жытын күчөткөн, дамын күчөткөн кошулмалары жок эле. Ушундай татынакай чипсы жасаңыздар болот. Бул оңой эле, бир аз гана жана үйдөн апалар бир аз гана убактысын коротуп, мынакей Гүлжамал жасап аткандай кылып, алманы ичке кесип алып эле, анан мындай эмеге салып, противенге салып туруп, анан нан бышырган печкага гана кургатабыз. Бул эми аябай ичке кесилгендиктен бул тез эле учурда кургайт. Бул жерде эмне көңүл буруш керек? Негизинен температурага көңүл буруш керек. Эгерде 120-180 жана нан бышыргандай кылып градусту көбөйтүп койсок, анда булар күйүп кетет. Булар жемиш, жашылча болобу, жемиш болобу, булардын кургатканда температура 70 градустан ашпаш керек. Бул бат эле бир 20-30 мүнөттө кургайт. Бир аз даам бериш үчүн, эгерде балдар баягы көбүнчө биздин балдар таттууга көнүп калышпады, анан тиги сахарный сиропту мындай бир таттуулугун азыраак кылып кыздар жасадык. Анан ошого малып эле салып коюп атабыз биз. Салабыз да аны кургатабыз. 200 грамм суга 30 грамм сахар, шекер кошуп, аралаштырып, сахар кайнатпайды, жылуу суга. Ооба, сахар өзү эле эрип да суга. Аны эритип эле жылуу суга. Анан бир аз муздагандан кийин эле алманы алып, кесилген алманы алып салып, анан кургата берсек болот. Чипсыны жалгыз эле алмадан жасабай, үйдө кандай жемиш бар, ошону баарынан жасай берсе болот. Мисалы үчүн банандан жасаңыздар болот, мисалы үчүн алмурттан жасасаңыздар болот. Алманын ар кандай түрүнөн, сарысынан, жашылынан, көгүнөн, так бүгүнкү биздин Гүлжамал көрсөткөндөй кылып эле оңой эле жасап, кургатып балдарга берсек болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй алманы даярдадык. Мынакей көмүштанга салдык. Эми болсо Гүлжамал муну биздин уже кызып, уже ысып турган печка, нан бышырган эле кадимки печке, ошого салып кургатабыз. Ар бир үйдө ушундай нан бышырган печкалар болот. Нан бышырган мештери. Анан ал мештер ар кандай болушу мүмкүн. Ичинде атайын үйлөткүч вентиляциясы бар же вентиляциясы жок. Эгерде мына биздегидей вентиляциясы бар болсо, анда эшигин жапкан бойдон кургатабыз. Эгер вентиляциясы жок болуп калса, үйдө печка ага деле кабатыр болбой, мынтип эшигин ачып койсоңуздар, баягы ысыганда суу үйдө буланат, анан бияктан чыгып кетет, бат кургайт да, кытыраак болуп, жакшынакай болуп кургап берет. Жана мен айтып кеткендей, жашылча болобу же болбосо жемиштер болобу, бардыгын кургатуу температурасы 70 градустан ашпаш керек.
анан булардын калыңдыгына, булардын көлөмүнө жараша ар кандай убакта кургайт. Биздин бул аябай ичке кескен чипсыларыбыз 20-30 мүнөттө кургап калат. Алманы кесип даярдаганда эле бананды деле азыр Гүлжамал көрсөтөт кантип кесип даярдаганын. Биз бардык жемиштерди башында жууп алабыз, чаңдардан тазалап. Андан кийин болсо мына Гүлжамал көрсөткөндөй кылып эле сырткы кабыгынан тазалап туруп, муну ичке кесип эле анан жанагыдай кылып кургатабыз. Алмадай кылып. Банан өзү деле мындай таттуу, анан балдар аябай жакшы көрүп жешет да банандычы. Ошол себептен биз бананды эч кандай ширеге салбастан эле печкага салып, мына мындай пергаментке тизип кургатсак болот. Ошондо баягы ден соолукка көбүрөөк пайдалуу болот да, сахар азыраак. Эми мындай чипсы жасап аткан учурда кожойкелер, апалар, чоң апалар өздөрү үчүн дагы чипсы даярдаса болот. Ал кезекте өздөрү каалагандай, мисалы үчүн жанагыдай сахарный пудра себелеп койсо, бирок аны азыраак, кантты азыраак колдонуш керек да. Ошондой эле корица бар, мындай порошок түрүндө. Ошо корицаны себелеп койсо дагы бул дагы ден соолукка пайдалуу, анан кызыктуу дагы болот. Сахарный сиропту кошоткан себебибиз эми ал концентрациясы азыраак да, анча таттуу эмес. Ошол учурда баягы печкага салганда жогорку температурада ошол шекер кичине мындай карамелизация болуп, анан бир жука слой пайда болот. Таттуу жука слой анан кытырайт. Анан балдарга ошол кытырактыгы менен дагы кызык. Мына эми алмадан жасалган чипсыларыбыз даяр болду. Бул жагында өзүңүздөр көрүп тургандай корица себелеп кургаткан чипсыларыбыз. Бул жерде болсо алмадан корицасы жок даярдаган чипсыларыбыз. Балдар үчүн ушундай пайдалуу мөмө жемиштерден чипсыларды даярдаңыздар, туура тамактаныңыздар. Кесилип даярдалган бананды печкага салдык. Эми банан алмага караганда кичине узагыраак кургайт, 2-2,5 сааттай кургайт. Ал эми температурасы болсо ошо алмадай эле болот. 70 градустан жогору кылбашыбыз керек. Урматтуу ата-энелер, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, биз мурдатан жасаган ар кандай чипсылар менен силерди тааныштыралы. Мына өзүңөр көргөндөй биз момундай кылып алмадан татынакай чипсылар даярдаганбыз. Ошондой эле жана Гүлжамал көрсөткөндөй банандан, биз болсок мисалы үчүн коондон дагы мындай татынакай чипсылар жасап коебуз, кытыратып. Нурзат айым, ал эми ошол эле биздин балакайлар өзгөчө жакшы көргөн мармелад, желе деген сыяктуулар бар. Аларга дагы токтолуп өтсөңүз. Аябай кызыктуу тамактарды айттыңыз. Балдар эле эмес, керек болсо чоң адамдар дагы биз аябай жакшы көргөн мармелад, желе. Эми булар эмнеси менен кызыктуу? Эми мунун кызыктуусу бул мындай бир гилкилдек, бир кызыктуу да консистенцияны. Ошондой гилкилдек консистенция бере турган атайын бир азыктар, кошулмалар бар. Мисалга, кадимки эле желатин. Ошо желатинди кошсо дагы мармелад жасаса болот. Гилкилдек түрүндө болуп, бир кызыктуу консистенцияда болуп, адамды мындай кызыктырат да. Ошол эле мезгилде биздин өзүбүздүн эле өсүп аткан өсүмдүктөрдүн курамында дагы ошо желатин сыяктуу мындай желеобразный форма бере турган органикалык бирикмелер бар. Мисалы үчүн пектин заттары. Бул пектин заттары жана клетчатка сыяктуу эле аябай пайдалуу. Адамдын организминдеги ар кандай оору деп айтсам болобу, же мындай бир тяжелый металл деп коет да, ушундай бир оору металлдарды организмден алып чыгып, биздин организмди тазалаганга абдан жөндөмдүү зат, өтө кызыктуу. Бул өсүмдүктөрдүн гана клеткасында пайда болот. Биздин өлкөдө өскөн өсүмдүктөрдү айта кетсек, мынакей алма. Алманын курамында пектин заттары абдан көп. Ошондой эле мына сиздер көрүп жаткан цитрустардын курамында ошол пектин заттары көп. Алма, ушу цитрусовый, ошондой эле мисалы үчүн кара карагат, кызыл карагат, эгерде баягы карагаттын түрлөрүндө дагы ошо пектин заттары абдан көп. Эгерде баягы жапай өскөндөрдү айтсак, бул боярышник, долоно деп коет кыргызча. Ошо долононун түрүндө дагы ошол пектин заттары абдан көп. Бул пектин пайдалуу, айта берсе аябай көп чоң тема болот. Бул ден соолукка пайдалуу. Ал эми технология дагы бул кызыктуу жери, пектин
мындай килкилдек гелеобразный, желеобразный бир массаны пайда кылат. Бирок пектин өзү кичине мындай капризныйраак, орусча айтканда, ал аны кантип айтса болот? Аны деген мисалы үчүн кайнатып жатканда кожойкелер эске алып, мындай эсине кулагына күмүш сырга кылабы, сакташ керек. Активный кипение баштайт да кайнап. Ошо кайнаганда эле 10 мүнөттөн ашырбаш керек. Эгерде 10 мүнөттө ичинде силер батыраак мондай стерильный банкаларга салып туруп, бекитип турган болсоңор, анда ушул темеле аябай кызыктуу мындай килкилдек курамды сактайт. Анан абдан кызык болот. Дагы бир жана желатинден сырткары дагы биздин өлкөдө, биздин дүкөндөрдө ошол пектин порошок түрүндө дагы сатылат. Аны деле эске алсак болот. Демек аларды да колдонуп, мармелад, желе жасай алышат. Бирок сиз айткан жанагы эрежеге сөзсүз түрдө анда көңүл буруш керек экен, 10 мүнөттөн ашырбаш керек экен кайнатуусунда. Чоң рахмат, эң сонун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү туура тамактаналы чыгарылышында сиздер менен бирге жер жемиштер тууралуу сөз кылып жатабыз. Жер жемиштер эң мыкты десерт. Бир күнүбүз дагы жер жемишсиз өтпөсүн дейле жана бүгүнкү чыгарылышты дал ушул жерден жакшы ноталарда дейле анда аяктасак. Ал эми Нурзат айым, сизге акыркы суроом, бүгүн биздин кожойкелерге, теле көрүүчүлөргө акыркы кеңештериңиз жер жемиштерди күнүмдүк рационуна кантип киргизе алат жана ошондой эле эмнеге маани бериш керек, кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Жер жемиштер күнүндө колдонуу керек. Бул зарыл. Биздин стөлүбүздө, тамактануу рационубузда булардын болушу бул зарылдык. Ушул тарапта. Ошондой эле эгерде кимдин мындай өнөкөт оорулары боло турган болсо, муну өтө белгилей кетиш керек. Анда алар сөзсүз түрдө адистердин, дарыгерлердин кеңеши менен тамактанганы туура болот. Чоң рахмат. Нурзат айым, дал ошол джем жана кыям анын айырмасы мисалы үчүн. Аларды кантип даярдаш керек? Балким сактоосунда дагы кандайдыр бир өзгөчө моменттери бар, ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Мындай суроо менен көп адамдар кайрылган учур болот, буларды чаташтырган учур болот да. Эми биздин өлкөдө ушундай бир тамактар бар. Джем, кыям деп атасы, варенье, повидло деген. Эми ошо кыям, эми көп адамдар варенье деп колдонуп жүрөбүз. Бунун айырмасы мындай да, кыямда, вареньеда сироп мындай вязкий, чоюлчак, бирок ал мындай коюу болбош керек. Ошол сироптон, мисалы үчүн момундай жүзүмдөн жасалган болсо, же өрүктөн жасалган болсо, алар ошо сироптон мынтип ажыратканда оңой ажыраш керек. Булар формасын жоготпогон болуш керек, мындай татынакай сулуу болуп туруш керек. Экөөнүн да катышы, соотношение сироп 50% болсо, 50% болсо, анда бул ичиндеги жер жемиштер да 50%-ын түзөт. Булар эзилип кетпеген болуш керек. Мунун ар бир кесилген болсо, алар формасын жоготпогон, өңү дагы тунук. Өзүнүн бир технологиясы бар. Мисалы үчүн аны деген кайнаганга чейин жеткизет. Шарактатып кайнатып ийбеш керек. Кайнаганга чейин жеткизип, анан тыныктырат. Ошо тыныктырып аткан учурда биздин жер жемиштердеги болгон суу бууланат. Ал бууланганда клеткадагы суунун ордуна барып шекер отурат да, ошо сахар барып отуруп, анан тигинин формасын сактап калып атпайбы? Анан бир эле жолу эмес, аны ар кандай жер жемиштердин түрүнө жараша 3 жолу кайнаткан учур болот, 4 жолу кайнатылган. Бирок көпчүлүгүн 3 жолу кайнатат. Баягы мен айтпадымбы, мисалы үчүн, кайнаганга чейин жеткизип эле сразу токтотуш керек. Токтотуп, бир 8 саат, 10 саат тыныктырат, анан кайра ысытат. Ушундай алдайт да, ысытып, дагы бир 8 саат тыныктырып, андан кийин үчүнчүсүндө дагы кайнатып туруп, кайнаганга чейин жеткизгенде баягы эме болот да, кандай деп айтсам, суулар бууланып, кургак заты көбөйөт дагы, анан микроорганизмдер өскөнгө ыңгайсыз болуп калат. Байкап атасызбы? Микроорганизм өскөнгө дагы ным керек, суу керек. Суу азаят, буулана берет. Суу буланып чыккан. Буланып чыга берет дагы, анан варенье жашынакай болуп сакталат. Ал эми ошол кээ-бирки жемиштер көбүрөөк саат кайнатылыш керек дедиңиз. Алдайбыз да, кайнатканга жеткизебиз, анан тыныктырабыз. Кайра тыныктырабыз. Кайра кайнатабыз, кайра тыныктырабыз. Ошондой технология, даже өндүрүштө дагы ошондой жасайт. Мисалы үчүн кайсыл жер жемиште ошондо 3 жолу? Ал эми кайсыл жер жемиштерге 1 жолу жетиштүү? 1 жолу болгон, мисалы үчүн жанагы клубника болуп калабы, ошолорду мындай 1 жолу эметет да, мындай кандай десем, азот менен кайнаткан учурлар болот. Кулпунайды болсо 3 ирет тыныктырат. Өрүктү дагы ошондой 3 ирет, көбүнчөсү 3 ирет тыныктырат. Анан мисалы үчүн мандаринден да жасса болот, варенье, мунуку 4 ирет болот. Ошол эле кезде бий алманы дагы 4 ирет кайнатканга жеткизип, тыныктырып, анан ошондон кыям, варенье жасашат. Жасса болот. Ал эми джем болсо, ошондой джемдин айырмасы вареньеден. Мунун курамы бул мындай
тыкыз болобу, кандай десем, компактная, желеобразная. Бунда тескерисинче жанагы өрүктөр, мисалы үчүн, клубника, кулпунайлар булар мындай эзилген түрүндө болот. Ушунусу менен кызыктуу да. Түшүндүңүздөр да? Түшүнүктүү. Азыктар пирамидасынын талаптарына ылайык жер жемиштер биздин тамактануубуздун бир көпчүлүк пайызын ээлейт деп белгилеп кетпедикпи? Ошол эле мезгилде белгилей кетчү нерсе, мисалы үчүн мынакей радуга деп биз атап атабыз, бул шакекчени. Ошо радуга шакекчесине дагы биз таянсак болот экен. Бул эмне деген сөз? Бул деген сөз биздин күнүмдүк тамагыбызда бул жер жемиштер жок дегенде 3 түстөн кем болбой, 3 түстө болуш керек. Сары түс, кызыл түс, мүмкүн фиолетовый түстө. Себеп дегенде эмне үчүн булар ар кандай түстөргө боелот? Демек, булардын курамында ар кандай ден соолукка пайдалуу органикалык бирикмелер бар деген кеп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыштын эң башкы темасы жер жемиштер болду. Шекерлерди, таттууларды азайтабыз. Күнүмдүк рационубузга жер жемишти канчалык көп болсо ошончолук колдонууга аракет жасайлы. Кийинки чыгарылышта сиздер менен биз ден соолук тарелкасы эмне экенин кызыгып жаткан болсоңуз, анда практика жүзүндө дал ушул студияда кантип түзүү керек экенин үйрөнмөкчүбүз. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, туура тамактаныңыздар.